مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү видеодо биз Израиль-Палестина жаңжалынын күчөшү боюнча Ахмадия мусулман жамаатынын билдирүүсү менен тааныштыргыбыз келет. Эскертүү. Бул баяндама Азирети Имам Махди алейхиссаламдын 5-чи халифасы Азирети Мырза Масрур Ахмад Аядахуллаху Таала бин Насрихил Азиздин көрсөтмөсүнө ылайык жарыяланат. Акыркы бир нече күндүн ичинде жүздөгөн израилдик жана палестиналык, анын ичинде аялдар, балдар жана кары-картаңдар маанисиз зордук-зомбулуктун жана кан төгүүнүн натыйжасында өлүп же жарадар болушту. Бейкүнөө жарандарды өлтүрүү же аларга зыян келтирүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таалимдерин ачык бузуу болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атүгүл согуш абалында да аялдарга, жаш балдарга, кары-картаңдарга зыян келтирилбесин, эч бир диний жетекчиге же сыйынуучу жайга кол салынбасын деп үйрөткөн. Ахмадия мусулман жамааты бул жагдайлардан кандай гана болбосун жабыр тарткандардын бардыгына көңүл айтып, алар үчүн дуа кылат. Дуа кылуу менен чогуу биз согушту дароо токтотууну жана мындан ары башка адамдардын өлүмүнө жол бербөө үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрүү менен тынчтыкты орнотууга чакырабыз. Бул үчүн тиешелүү тараптар жана улуттардын ортосундагы байланыш ачык бойдон калышы зарыл. Ок атышууну токтотуу келишимине жетишмейинче ар кандай аскердик иш-аракеттер бейкүнөө жарандарга эч кандай зыян келтирбей тургандай толук кепилдик менен гана жүргүзүлүшү керек. Анын үстүнө аймактагы мусулман өлкөлөрү тынчтык орнотуу үчүн өз ара биригишип, экстремисттер менен эч кандай байланышы жок бейкүнөө палестиналыктардын укуктарынын корголушун камсыз кылышы керек. Биз Америка Кошмо Штаттарын жана башка таасирдүү өлкөлөрдү ансыз да туруксуз абалды мындан ары курчута турган ар кандай аракеттерден же билдирүүлөрдөн алыс болууга чакырабыз. Тескерисинче, тиешелүү эл аралык уюмдар менен бирдикте жаңжалды тез арада басаңдатууга жана тынчтыкты тез арада калыбына келтирүүгө бардык күч-аракеттерди жумшаса жакшы болот. Түбөлүктүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн калыстуулук жана адилеттүүлүктү орнотуу абдан маанилүү. Ошондуктан бардык ири күчтөр адилеттүүлүк жана чыныгы инсаптуулук принциптерине негизделген узак мөөнөттүү жана туруктуу тынчтыкты орнотууга көңүл буруулары керек. Видеонун аягында Алла Таала бардык адамдарга адилет жана иман берсин. Алар башка адамдардын укугун тебелегендин ордуна алардын укуктарын аткарып, дүйнөдө тынчтыктын орношуна жакшы салым кошсун деп дуа кылабыз. Амин. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.